135-балдар бакчасы боюнча эмне болду деген суроо. Буйрук чыгарылып, комиссия текшерди. Жыргал Кадырбековна. Да. Комиссиянын төрайымы болдуңуз, Протоколуңуздар барбы? Протокол. Справкабыз бар. Сиздерде процедурада биринчи буйрук чыгат. Буйрук негизинде комиссиянын курамы бекийт. Комиссиянын курамы отурумун протоколдоштурат биринчи. Маалым кат Ал маалым кат протоколдун жыйынтыгын айтып атат. Жок, биз Текшерүүнүн жыйынтыгын айтып атасыз. Текшерүү учурунда протокол түзүлдүбү? Текшерүү учурунда обязательно актылар түзүлдү. Жок, акт эмес, протокол. Протокол жок. Неге? Биз протокол түзбөйбүз. Шаардык прокуратурага келдик, Бишкек шаарынын. 135 мектепке чейинки билим берүү уюмунун кызматкерлер адамдарына карата материалдар келип түштү. Ремонт мезгилинде баягы документтердин бардыгы орун алмашып жоголуп кеткендигин айтып атат. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстилщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр кайрадан Бишкек шаарынын билим берүү департаментине келдик. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биз 135-балдар бакчасындагы жетекчинин ошол кызматкерлердин айлык акысын, ошол эле учурда жанагындай эмгек кодекстерин бузгандыгын, балдарды электрондук кезекте кабыл алууда мыйзам бузууларды, андан сырткары иштебеген адамдарга айлык чыгарып жүргөн көрүнүштөрдү тизмектеп, фактылар менен көрсөтүп, дал ушул департаментке келип айтып бергенбиз. Аны барыңыздар көргөнсүздөр. Департаментке ушул демилгебиз менен комиссия түздүргөнбүз. Ошол комиссия мына дээрлик 14 күндөн ашык убакыт өттү. Жыйынтыгын 2 жумада чыгарабыз деген, мына биз өз мөөнөтүндө келдик. Эмне жыйынтыктарды чыгардык, кандай жыйынтыктарды чыгарды, ошол 135-балдар бакчасынын жетекчисине кандай чара көрүлдү, комиссия эмнени аныктады деген суроолорго азыр чогуу жооп алалы, жүрүңүздөр. Шембековна, биз кайрадан келип калдык сизге. Эми баарыбызга эле белгилүү, баягы 135-балдар бакчасы боюнча буга чейин дээрлик 14 күн мөөнөт өттү. 2 жуманын ичинде биз комиссия түзүп, кайрадан текшерип, ошол арыз дооматтардын баарын чын бышкын аныктайбыз дедиңиз эле. Андан бери мына мөөнөт өттү, кайрадан келдик. Эмне болду деген суроо. Айтылгандай боюнча эле буйрук чыгарылып, комиссия текшерди, жүргүздү, бүт бардыгы менен жактаалардын баары менен сүйлөштү. Бардыгын текшерип, түшүнүк каттарын алып, бардык нерселердин баарын копияларын чыгарып туруп, кат жазып туруп, юридикалык баа берип, ишти андан ары алып кетиш үчүн Бишкек шаарынын прокуратурасына өткөзүп бердик. Директорду болсо бүгүн кызматтан алдык. Көрсөк болобу ошол приказыңызды, комиссиянын составын? Чыгарайын. Комиссиянын төрайымын чыгарайын. Өткөзүп бердик. Биз өткөн четверг күнү өткөзүп бергенбиз. Бүгүн кызматтан кеткен турбайбы анда? Бүгүн кызматтан алынды.
себеби буга чейин больничныйда болуп аткан. Больничныйдын алдында биз жумуштан ала албайбыз да. Больничныйны пятница күнү жаптырыптыр, ошо менен эме күнү жумуштан алдык. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсызбы, кандайсыз? Мен азыр папка берип, эме бухгалтеринен акча айттым да. Бара берейинчи, отурайын. Жок, комиссиянын төрайымына отурат. Мен тиги бухгалтер эмеге кеткен катты таба берейин, Тура кеттим. Комиссиянын Мына приказ. Чыргал Кадырбековна. Да. Комиссиянын төрайымы болдуңуз, а? Комиссиянын төрайымы болуп, комиссиянын курамын айтып бербейсиз, кимдер кирди? Могу приказ экен, а? Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинде номер 344 буйругу чыккан 18 январда Эркинбек кызы Айтолкундун арызынын негизинде, кайрылуусунун негизинде директордун орун басары Жыргал Кадырбековна мен төрайымы болом. Андан кийин Жуштукова Айсалкын Бишкек шаар мэриясынын 1-май районунун билим берүү башкармалыгынын кадр боюнча жетектөөчү адиси Камчыбекова Элнура Бишкек шаарынын мэриясынын 1-май районунун билим берүү башкармалыгынын мектепке чейинки билим берүү боюнча жетектөөчү адиси Казиева Шайлоо Шакеновна Бишкек шаарынын мэриясынын Свердлов районунун билим берүү башкармалыгынын экономика бөлүмүнүн башчысы Сагынова Керемет Бишкек шаарынын мэриясынын Ленин районунун билим берүү башкармалыгынын эсептөө бөлүмүнүн бухгалтери. Мына ушул түзүмдө комиссия түзүлүп, номер 135 мектепке чейинки 5 кишиден турду. Мектепке чейинки билим берүү уюмун текшерип келдик. Протоколуңуздар барбы? Протокол. Справкабыз бар. Справка жазылат, маалымат текшерүүнүн негизинде маалымат жазылат бизде. Ооба, эми негизи мыйзам боюнча сиздерде процедурада биринчи буйрук чыгат. Буйруктун негизинде комиссиянын курамы бекийт. Комиссиянын курамы отурумун протоколдоштурат да биринчи. Маалымат Ал маалымат протоколдун жыйынтыгын айтып атат. Текшерүүнүн жыйынтыгын айтып атасыз. Текшерүү учурунда протокол түзүлдүбү? Текшерүү учурунда обязательно актылар түзүлдү. Биз ошол эмнени текшерип атабыз, эмнени текшеришибиз керек деген актылар бар. Жок, акт эмес, протокол. Протокол жок. Неге? Биз протокол түзбөйбүз, эмнеге түзөбүз? Мамлекеттик же мамлекеттик муниципалдык кызматтын ар бир кызматкери кайсы бир иште, кайсы бир маселени карап атканда сөзсүз түрдө ал протоколдоштуруш керек да. Биз буйрук жаздык да. Буйрук бул. Буйруктун негизинде комиссиянын курамы бекип атат. Курамы өзүнүн ишин протоколдоштуруш керек да. Тараптардын пикирин угуп, ошол комиссиянын отурумундагы процессти протоколдоштуруш керек да негизи. Биз комиссия ошол жеринде текшергенде акт түзүлдүк. Биз ошондой баштайбыз, акт түзүп баштайбыз. Сиз өзүңүздүн Барбы? Көрсөтүп болобу? Бар.
бул неме экен, э? Баа боюнча. Биринде жөнөткөнбүз, бизде азыр электронный утамга коюлат, электронный утамга коюп биринде жөнөткөнбүз. Бүгүнкү эме менен, буйрук менен он 8 январда мына 344 буйругунун негизинде биз сурамжылоо иштерин жүргүздүк. Эмеде түзүлгөн атайын списокты бербедиби, кошумча маалымат катары, ошол боюнча Эркинбек кызы Айтолкундун катышуусу менен бирдикте мына мындай сурамжылоо иши жүргүзүлдү комиссияда. Анан эмнелерди текшердик деген. Бир сурамжылоо комиссиянын курамындагы иш да. Андан кийин дальше эмнелерди текшердик мынакей бардыгы ар биринен. Протокол жокпу сиздерде? Жок, биз справка жазылат бизде. Ал справка аягындагы иш да. Ага чейинки процедура ошол жердеги процесс протоколдош керек эле. Ошол процесстердин бардыгын ар бир эмеде актылар түзүлүп атты. Ар бир текшерилген иште актылар түзүлүп атты. Бизде актылардын бардыгы бар. Негизи отурум болду да. Отурум болду? Отурум болду, мына акт түздүк ошол отурумда. Протокол түзүш керек эле да. Баары чогулуп отуруп алып анан тигил эмне деп айтты, бул эмне деп айтты эмес. Баарында комиссия барды, комиссия менен тааныштырылды. Мынакей комиссиянын курамы деп буйруктун көчүрмөсү менен тааныштырылды да анан бардыгын биз аларды чогултуп отуруп алып эле тигил деди, бул деди дебейбиз да. Алардын жумушунда биз тоскоолдук болбошубуз керек да. Алар өздөрүнүн жумушуна кетишти. Анан керектүү кагаздарды директор алып келди. Керектүү кагаздарды бериңиз деди. Ал буйруктардын баарын алып келди. Бул комиссия отуруп алып, аларды карады да, карап отурду да. Анан директорду маңдайын отургузуп алып кечкеле жумуш айтты, бул мынтип айтты деп эме протокол түзө албайбыз да биз ар биринечи. Эгерде ошол жерде биз чогулуп мындай кеңешме өткөзүп атсак, анда протокол түзөбүз кеңешмегечи. Жок, биринчи кеңешме болот, ал жерде жыйынды маселелердин баарысын угасыздар да. Ошол түзүлдү да. Бул акт да. Таныштырдык да, бардыгын таныштырылды да. Биз буйрук менен Түшүнүктүү, акт түзүлүп, протокол жок экен, акт түзүпсүздөр. Кийинки этаптары кайсылар түзүлгөн? Эмнени аныктадыңыздар? Справкаларда бул жакта актта эмнени аныкталды? Акт түзүлгөндө текшерүүчүнүн да төмөнкү бузуулары аныкталды. 2024 жыл 23 январда номер жабуу үчүн эме бердик да. Прокуратурага жөнөттүк, юридикалык баа бериш үчүн. Себеби биз юридикалык баа бере албайбыз. Сиздер кызыктар болсоңуздар керек ал жакка укуктук баа берилиш үчүн. Сиздердин комиссиянын аныкталуусунда эмнелер аныкталды? Биз эмнелерди аныктадык дегенде, бул жерде эми бардык кызматкерлердин өздүк көзөктөмөлөрүн карап чыктык. Ошо өздүк көзөктөмөлөрүндө кызматкерлердин эмгек китепчелеринде кээ бир документтердин толук эмес болушу, мына ушулар табылды. Тарбиячылардын санын канча жүктөмдө иштейт экендигин аныктадык. Ошол жерде Анарбек Абулжан деп атат, ошол эмгек жүктөмү коюлушу биздин текшерүүбүздө 12 группа катары жазылып жүргөндүгү 1-4. Бирок бул Анарбекова иштеген иштебегендиги тууралуу ар бир кызматкер бири-бирин тааныбайт, толук айта алган жок алардычы. Мына бул иштеди, бул иштеген жок деп толук айта алган жок. Ошол жерде эме кылдык. Андан сырткары дагы телефон аркылуу жанагы Эркинбек кызы бир маалымат бербедиби? Мына ушулар иштебесе деле ушул эмелер жазылып жүрөт деп атат, Мына ошол жерде телефон аркылуу сүйлөшкөн мезгилде ошол Сулайманов деген адам өз түшүнүк катында билдирип атат. Мен ал жерде иштеген эмес элем деген сыяктуу түшүнүк катын берип атат өзүнүн. Андан сырткары кээ бир эмелер Жаналиева, Бекмурзаева, Турдумамат кызы деген түшүнүк каттарын беришти. Айлык акыларын отпуск без содержания чыкса деле ошол директор менен биргелешип бири-бирине баягы
мен отпускка чыксам деле ошо жарты акчасын берейин, жартысы мен алайын деген воспитательдер болуптур. Өзүлөрүнүн түшүнүк каттарында ошону тастыктап беришти. Анан эми биз азыр юридикалык баа бере албайбыз. Ошону юридикалык баа бериш үчүн пункттар барбы? Сиздерде мындай кана ошол справкаңыздар барбы? справкага бар. Справкаларыбыз бар. Эми справкада бардыгы жазылган. Ошол жазылган справкалардагы бардыгы боюнча биз маалыматты прокуратурага бердик. Түшүнүктүү. Азыр ага келебиз. Баракты тиркеп туруп бердик биз Азыр ага келебиз. прокуратурага. Бирок бияктагы мындай кыскадан критерийлердин кайсы эмелер аныкталганын айтып бере аласызбы? Балдарды комплектөө боюнча бардык балдар электрондук кезек менен киришет экен. Бардык балдардын фамилиялары жанагы бул балдар кезексиз кирип алды деп атпайбы Эркинбек кызы. Бирок кезексиз кирип алган ал жерде билинбейт. Жанагы электронный записьте бардыгы фамилиялар турат. Бирок ошол түшүнүк кат жазганда айтып атат Кузукеева Ажар деген. Мен балдарымды ушундай кезексиз эле киргизген деп аны доказывать эткен эч ким жок. Ал өзү гана айтып атат. Ал ошо түшүнүк катында жазып атат. А бирок анын балдары кезек менен электрон записьте турат. Ошолордун бардыгын эми прокуратура тактайт да. Бизге түшүнүк катында жазып берип атат. Мен балдарымды акча берип киргизгем, анан кезексиз киргизгем деп атат. А кезексиз деген көрүнбөйт, кезекте турат балдары. Так, андан сырткары бир-эки баланын буйругу жок болуп чыкты. Аны дагы буйругун таап бере алган жок директор себеби дегенде ремонт мезгилинде баягы документтердин бардыгы орун алмашып жоголуп кеткендигин айтып атат. Ал дагы өзүнүн түшүнүк катында Эркинбек кызына доосун коюп атат. Аны да биз көргөн жокпуз. Аны дагы аныктай албайбыз. Демек, балдарды кезекке коюу иштеринде дагы мыйзам бузуулар, мүчүлүштүктөр бар экендигин айтып атышат. Түшүнүк кат жазып атат. Киргенден кийин кезекке койдук деп атат. А кезекке коюлда кезекте турат деген гана маалыматы болот да. А качан турганын ал жакта билинбейт, ал жактачы. Кезек менен киргендиги гана билинет да. Бул дагы бир мүчүлүштүк да. Бул мүчүлүштүк деп ойлойбуз. Анан аны бааны прокуратура берет. Кадр иштери боюнча кээ бир адистердин кызматтык нускамалары жогу, же болбосо эмгек келишими түзүлбөгөндөрү, же болбосо өмүр баяндары жазылбай калгандары, Эмгек келишими боюнча мыйзамдар бузулуп турбу? Эмгек келишим түзүлбөй калган да, жөн гана түзүлбөй эле калган. Жок, эмгек келишиминдеги мыйзамдар атайын талаптар бар да эмгек кодексинде. Аны прокуратура баасын берсин. Бул жакта бардыгы жазылган. Ошол эмгек кодексиндегидей иш жүрбөгөндүгү аныкталдыбы? Көп мүчүлүштүктөр бар. Албетте бул жакта жанагы наркологиянын, же болбосо соттолбогону боюнча ушундай справкалар жоктору келип чыкты. Андан сырткары иштебеген адамдардын айлык алып мертвый души деп дагы бир список берди эле. Ошол жерде Сулайманов деген оңдоп түзөөчү жумушчу боюнча жаздык. Бул жерде Турдумомат кызы Б деген тарбиячынын жардамчысы бар экен. Мына булар бири-бирине тууганчылык сүйлөп берген баягы 30 000 сом бердим деген. Ошол Турдумомат кыз дагы ал дагы өзүнүн түшүнүк катында жазды. Эми биз аны кимдер көрүп турду эле деп айтканда эч ким көргөн жок деп атышат да булар. Өзүнүн түшүнүк катында бардыгы ушул жерде жазылган адамдын бардыгынын түшүнүк каты справкага тиркелип 183 баракта прокуратурага өткөрүп берилди. Кадырбаева директордун мисалы кызы катары иштеп кетти деп атат, бирок иштебеген эч ким туура эмес болуп атпады. Эми тарбиячынын жардамчысы деп сөйлөгөн бул мамлекет анан иштер эртең иш ачылып аткарылса да обычно инициалдар аттары кыскартылып айтылат, же болбосо тарбиячынын жардамчысы бул кээ бир деп күзөтчү деп эле айтсак туура болот го дейм да. Рахат Шимбековна, биз эми иштин маңызы, жыйынтыгына карап туруп, мындай сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анткени ошол жердеги
кызматкерлердин эмгек акысын жеп аткандыгын, ошолордун укугун тебелеп аткан жетекчини мындай мыйзам чегинде, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар менен тийиштүү чарасын көрдүңүздөр. Мунуңуздарга рахмат айтабыз. Ал эми бул жакта прокуратурага жолдогон сиздердин маалыматыңыздар бул кылмыш укуктук баа бергиле деп 100 канча барактан тиркедиңиздер? 183 барак тиркелди. 183 барак тиркеме берилди. Анын бардыгын өздөрү да бир сыйра карап. Шаардык прокуратурага бердиңиздерби? Шаардык прокуратурага. Канчасында берип атасыздар? Биринде берип атабыз. 1-февралда бердик. Себеби деген биз буйрук боюнча 2 жуманын арызы 2 жуманын ичинде каралыш керек. Анан бул жерде иш көп болгондугуна байланыштуу. Андан кийин ал бала бакчанын ишин токтотпошубуз керек да бир. Ал тарбиячылардын ишине тоскоол болбошубуз керек. Ошол жердеги ашпозчулардын ичине тоскоол болбошубуз керек. Ошол себептен убактыбызды бири-бирибизге мешайт этпей туура пайдаланалы деп анан ушул убакытта жазып бүттүк дагы. Комиссиянын бардыгы арыз справка менен тааныштырылып, директор тааныштырылып, андан кийин анан жыйынтыгында мынакей бардыгын уже өткөзүп бердик. Эми ал тарапандан ары иш алып барат. Директорду жумуштан алууга эмне негиз болду? Текшерүүнүн жыйынтыгы негиз болду. Бул комиссиянын чечими. Жыйынтыгы негиз болду. Текшерүүнүн жыйынтыгында директор өзүнүн уже кат кетти, текшерүүдө ушундай табылды дегенден кийин директор жумуштан алган. Жаңы жетекчи коюлду? Жаңы жетекчини азыр караштырып атабыз, бүгүн кечке чейин коебуз. Ал кызматкер жумуштан кетти. Эми мен ойлойм, бул жагдай боюнча сиздер кызыктар болушуңуздар керек. Анткени мекеменин шаардын бюджетинен акча кетип аткандан кийин ошол бюджеттин айлыгын кайсы бир тараптар менен өзүнүн чөнтөгүнө ыйгарып жүргөндүгү бул жоопсуз калбаш керек. Укуктук баа сөзсүз түрдө берилиш керек. Анткени сиздердин башка жетекчилер ошонун сабак алышы керек деген ойдобуз да. Бул боюнча да прокуратурага биз барып кандай иштер кетип аткандыгын, эмне чаралар көрүлөрүн, кандай баалар берилерин дагы коомчулукка көрсөтөбүз. Жалпысынан жаман эмес, сиздерге могул азыркы аракетиңиздерди, азыркы ишиңиздерге биз мындай рахмат айтабыз. Менимче көрөрмандар дагы бул боюнча өзүнүн пикирлерин жазат болуш керек. Мындай көрүнүштөрдү эми кайталабаш үчүн, мындай көрүнүштөр болбош үчүн жалпыбыз кызыктар болуп, ушул шаарыбыздын, жалпы эле балдардын акысы тебеленбесе деген ой. Пикириңиздер болсо сиздерге микрофон, шаардыктарга, ошол эле учурда башка билим берүү мекемелерине карамагыңыздарда кызматкерлерге айтуу сөзүңүздөр болсо айтсаңыздар болот. Жиналыштарда бардык жерде эле айтып келатабыз, биз мыйзам чегинде иш алып барышыбыз керек. Бардык жерде айтылып келет бул. Жетекчилер менен болгон жыйналышта, райондун жетекчилери менен болгон жыйналышта бардык жерде айтып келебиз. Биз бардык ошол мектепке, бала бакчага барган жерде да айтабыз. Биз мыйзам чегинде иш алып барышыбыз керек. Раз ошол жерге жетекчи болуп отургандан кийин биз жоопкерчиликти мойнубузга алып, мыйзам чегинде эч кандай мыйзам бузууга жол бербешибиз керек да. Ошонун үстүндө эле иштеп келатабыз, мындан ары деле иштей бермекчибиз. Аюудан качсаң дөңгөчкө деген кыргызда бир сөз бар да. Андай болбойбу? Азыркы жетекчинин азыркы акыбалынан дагы бир ашкан кызматкер келип калбайбы директорлукка? Ушул моменттерин карайсыздарбы азыркы көрүнүштөрдү? Бизде ар бир эмеде жетекчи коюп атканда жетекчиге түшүндүрүп, айтып, бардык нерсени чоң ишеним менен коебуз да. Анан ошол нерсени талап кылабыз да. Анан мен ишенем ал жерге мыйзамды сыйлаган, ошол жердеги балдардын кызыкчылыгын коргогон, кызматкерлердин кызыкчылыгын коргогон, ошол бала бакчаны жакшы жагынан тааныткан, ата-энелердин кызыкчылыгын коргогон бир жакшы кызматчы, жетекчи дайындалат деп ишенем. Чоң рахмат сиздерге. Макулуңуздар, жакшы туруңуздар. Мындай көрүнүш болбой эле койсун. Урматтуу көрөрмандар, мына күбө болдуңуздар. Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин башчысы Рахат Ишимбековнага жолуктук. Өзүңүздөр көргөндөй директорду бүгүн кызматтан алыптыр. Жаңы директорду бүгүн дайындайт экен. Ошол эле учурда комиссия ошол бир катар мыйзам бузуу, ошол жактагы жанагындай кемчиликтерди тизмектеп шаардык прокуратурага жибериптир.
шаардык прокуратура укуктук баа берип мындай чекит койсун деп. Биз азыр дал ошол шаардык прокуратурага барып, эмне болду, кандай маселелерди каралдыңар, кылмыш иши козголдубу, ошол бюджеттин акчасын жеп жүргөн жетекчи ошол жеген акчасын кайтарып шаардын бюджетине төлөп береби деген суроолорго жооп алганы биз прокуратурага жөнөдүк. Жүрүңүздөр. Шаардык прокуратурага келдик. Бишкек шаарынын департаментинин катына кандай деп жооп беришти? Суроо салалы. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бизге саламатсызбы. Бишкек шаарынын департаментинен, билим берүү департаментинен арыз түшкөн да. Билим берүү департаментинен бияка түштүрүү. Ооба. Ким карап атканын билбейсизби? Жок. 135 балдар бакчасы боюнча. 135 жыл. Аз түштүрүп. Эркин журналистпиз. Сиздерге Бишкек шаарынын билим берүү департаментинен 135 балдар бакчасы боюнча атайын билдирүү келген да. Ошо билдирүүдө 1 февралда жибериштир. 2 февраль. Сиздерге 1-синде жиберсе 2-синде түштүрүү кандай? Анысын билбейт экен. Бизге деген 2 февраль 24-жылы электрондук кат менен келип түштү материалдар. 135 мектепке чейинки билим берүү уюмунун кызматкерлер адамдарына карата материалдар келип түштү. Прокуратура органдары тарабынан 14 жумуш күнүнүн ичинде өзүңүздүккө белгилүү болгондой, мыйзам чегинде юридикалык баа берилет. Учурда кылмыш иши козголгон, козголбогон тууралуу Азыр андай маалымат сизге бере албайм, себеп дегенде 5-күнү кечке маал бизге материал келип түштү, азыр кароодо. Журналист катары биз кылмыштын белгилерин көрсөтүп бердик. Эми бул жагын чекит сиздер коюп. Алжаңыздарга чоң рахмат. Сиздердин ушундай тийиштүү өз учурунда актуалдуу берген маалыматтарыңардын аркасында бизге ушундай материалдар келип түшүп атат. Азыркы күнү өзүңүздөргө белгилүү болгондой, башкы прокурордун талабы дагы ушундай. Социалдык айырылуу катмарлардан тышкары жаш өспүрүмдөрдүн ошондой эле мектепке чейинки уюмдардын болуп жаткан өзүнүн иш арасында кандай иштерди бул биз көзөмөлдөш, бул биздин өзүбүздүн милдетибиз. Аты жөнүңүздү айтып коңуз. Бөлүмдүн прокурору Алынкулова Гүлзат. Гүлзат айым, сизге рахмат. Анда 14 күндөн кийин биз келели. Биз дагы ошо кызыктарбыз. Бүгүнкү күндө бюджеттен, ошол мамлекеттин акчасын, ошол эле кызматкерлердин маянасын жеп жүргөн жетекчи жеген акчасын кайтарып берсин, укуктук баа берилсин деген ойго биз Мен дагы көбүрөөк айтат элем, мындан тышкары эгерде сиздерде бул материалдын кароо учурунда дагы башка материалдарыңар болсо, биз дайыма кызматташууга ачыкпыз. Менин телефондорумду жазып алсаңыз болот, я в свою очередь ваши контактны обменяюсь. И будем готовы всегда к сотрудничеству. Прокуратура ушундай болуш керек, кызыктар болуш керек. Сиздей албетте ушул мындай кайдыгер эмес прокурорлорубуз көп болсо, менимче жакшы болот. Эми иштин жыйынтыгы менен жөжөнү көзүндө санайлы. Буюрса кандай чечимдер болсо анда көрөрмандарга көрсөтөбүз. Албетте, будем только рады. Номерлерди алмашып коелу да? Да. Макулуңуздар. Чоң рахмат. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин бардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланышып берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000.